Kadılığı Solto eli көп учурда өз санжырасын Кыргыз элине Опол тоодо эмгек кылган Тагай бийден баштайт. Тагай бийден Богорстон бий, анан Эштек баатыр, анан Солто бий, анан Солтонун 3 уулу Күнтү, Култу, Чаадыр. Менин тилегеним мындан кийин ушу маалыматтан кийин Даңазалуу Солто эли өз санжырасын баштаганда 8 кылым тереңдиктен баштаса деген тилегим. Буга негиз барбы же жокпу? Негиз бар. Мен мынау китепти жазган адамдын өзүнүн кол жазмасы менен алдым. Якутияда эл аралык 36 мамлекеттин илимпост тарыхчылары бир жумалык илим жыйын өткөргөн. Ошого баратып Новосибирск шаарына токтоп, Худяков Юрий аксакалга жолугуп, бир күн маектешип, анан мен агиши өз эмгектеримде агиши мага ушу китебин берди. Бул китеп Новосибирск университетинде чыккан, болгон нускасы 150 нуска. Демек бул китеп китепканаларда да табылбайт. Бул китеп эмне деп аталат? Көчмөн Борбордук Азиянын көчмөндөрүнүн дипломатиянын тарыхы деп аталат. Борбордук Азия көчмөндөрдүн жүргүзгөн дипломатиясынын тарыхы деп аталат. Эми баарын мен айтып отурбай эле, бу жерде өтө маанилүү, мен айткан маселеге түздөн түз тиешелүү мындай сүрөт бар. Бул сүрөттө 681 жылы 7 кылымда көчмөн уруулар Кытайдын Тан империясынын баскынчылык саясатына туруштук берүү максатында бириккен экен. Биригүүнүн белгиси катары ушу ташка бириккен көчмөн уруулардын баары эн тамгасын чеккен экен. Биз бириктик, мына ага далил биздин эн тамгабыз деп. Бу жерде бүт далилдүү маалымат. Мына жерде кыргыз урууларынын бир нече урууларынын эн тамгасы чегилген. Үстүндө биринчилерден болуп Солто элинин ай тамгасы чегилип турат. Мен кармап турайын, сиз көрсөтүңүз. Солто элинин ай тамгасы чегилип турат. Аны мына крупный планы мына Солто элинин ай тамгасы. Баракалла. Демек 7 кылымда, биздин доордун 7 кылымында, мен бу жерде жазуусун мен убакыт жок, бир сүрөттөн эле 7 кылымда тарыхта биздин кадырлуу, даңазалуу, даңктуу Солто элинин эн тамгасы чегилгени талашсыз далили катары кабыл алсак болот. Демек бул кайсы мезгил? 7 кылым. Ачык айтканда Солто эли жөнүндө эн тамгасы эмес, бирок жазуу булактарда мына китепте мен таптым. 5 кылымда Кытайдын императору Кыргызстан ажоосуна кат жазып айтып атат: "Силерден элчилер келип кетти, мындай кылдык, тигиндей тостук", эми багы өзүнүн сый урмат көрсөтүп, Солто элинин өкүлү болгон экен. Бу жерде сол эту дептир. Сол эту өкүлү да кошо келипти деп кат түзүндү. Демек 5 кылымда жазуу булактарда Солто элине айтылат. Эн тамгасы 7 кылымда турат. Бул эмне деген мезгил? Ачык айтканда, ал убакта Киевский Русь жок. Ал убакта Чыңгызхандын империясы жок. Ал убакта Осман империя жок. Кандай тарыхтын тереңдигинде биздин боордош бир тууган даңазалуу, даңктуу Солто элинин эн тамгасы дагы, өзүнүн аты дагы жазма булактарда даана калп далил катары болуп турат. Демек санжыраны тереңирээк нары жылдырып, мына маалыматтарга таянып, ошо байыркы болгондой кылып санжырада айтып жүрсүн деген максат менен, тилек менен мен бул макаланы жаздым.